Бейиш нуру. Altı 628 жыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен Мадинага хижрат кылганына, башкача айтканда көчкөнүнө 6 жыл болуп калган эле. Бир күнү ааламдын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам түш көрөт. Түшүндө мусулмандар ээн эркин Аль-Харам мечитине кирип, Каабаны таваф кылып жатышкан. Момундарга бул түшүн айтып сүйүнчүлөйт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Себеби мусулмандар Мадинага хижрат кылгандан бери Меккеге эч барыша элек болчу. Каабаны зыярат кылыша элек болчу. Ушул кезде Алла Таала тарабынан ааламдын мырзасына Фатх сүрөсү вахий болот, түшөт. Бул ал үчүн саллаллаху алейхи вассалам жана жалпы мусулмандар үчүн чынында өтө чоң бир сүйүнч эле. Бул Фатх сүрөсүнүн 27-28 аяттарында Аллах Таала мындай деп кайрылган эле. Аллах өз пайгамбарынын чын түшүн оңунан келтирди. О момундар, силер Аллах кааласа, албетте тынчтык бейпилдик менен чачыңарды кырдырткан жана кыскарттырган абалда эч коркпой Аль-Харам мечитине киресиңер. Аллах силер билбеген нерсени билди жана азырынча силерге андан Маккага кирүүдөн башка жакын жеңиште Хайбарды багынтууну берди. Ал өз пайгамбарын хидаят жана акыйкат дин менен аны бардык диндерден жогору кылуу үчүн жиберди. Аллах жетиштүү күбө. Аятта айтылгандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшүнүн туура чыгаары ошол эле кезде мусулмандар жакын арада Меккеге кирери сүйүнчүлөнгөн эле. Буга кошумча ислам дини бүткүл диндерден жогору болуп, дүйнөгө жайылаары да сүйүнчүлөнгөн. Көп өтпөй мусулмандар Худайбия келишиминен кийин аятта айтылгандай коопсуз абалда Масжидул Харамга киришет. Натыйжада Меккени өздөрүнө каратышат. Артынан ислам дини туура акыйкат дин катары башка диндердин үстүнөн өкүмүн сүрдүрүп, башка өлкөлөргө да жайыла баштайт. Бул жерде өзгөчө токтола кетчү бир маселе бар. Мисалы, жаз мезгили жакындап калган кезде жаз келет жакында деп жазды сүйүнчүлөп коюу бул оңой. Ал эми кычыраган кыштын так ортосунда жаз келет деп жазды сүйүнчүлөө бул өтө оор жана жоопкерчиликтүү. Жогорудагы аяттагы сүйүнчү кудум кыштын ортосунда жазды сүйүнчүлөгөн сыяктуу эле. Анткени бул убактарда мусулмандар өтө аз жана алсыз эле. Алар Меккеден мажбур түрдө үй жайын, мал мүлкүн таштап көчүп кетишкен эле. Кайра Меккени зыярат кылганы келишкен кезде Меккенин мушриктери уруксат бербей койгондуктан кайра Мадинага кайтып кетишкен болчу. Ушундай бир абалда турган кезде Куран Меккенин мусулмандардын колуна өтөөрүн сүйүнчүлөгөн. Ошону менен эле тим болбостон, ислам дини бүткүл диндердин үстүндө болоорунда сүйүнчүлөгөн. Мунун баары туура чыккан. Куран келечекке тиешелүү кабарларды өтө көп айткан жана мунун баары туура чыккан. Ушул сыяктуу Куранда айтылган тарыхтагы өтө орчундуу окуялардын туура чыгуусу менен Куран өзүн Аллахтын сөзү болгондугун далилдеп берүүдө. Ал эми ал ыйык сөздөрдү адамзатка жеткизген зат болсо Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгондугун далилдөөдө. А биздин милдет болсо ар бирибиз күчүбүздүн жетишинче аны Куранды изилдеп, акыйкаттарын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Чынында Курандан түз алып түшүнүү оор көпчүлүгүбүз үчүн. Бул жерден бизге Куран аяттарын чечмелеген тафсирлер жардамга келет. А түшүнгөндөрүбүздү болсо башка бир туугандарыбыз менен бөлүшүүбүз абзел. Бул биздин ыйык милдет. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.